астынан кичине таш болуп калса мынандай кыла койсом эле мынтип жыгылып баягы лужага жыгылды. Анан эшикке чыкканда бир өзүнчө керемет ошо басып жүргөн биздин эшикке чыгышыбыз дагы аябай кыйын процедура. Ошол жерде бир жителди чакырабыз же биздин дворубуздагы дворник байкелерден чакырабыз, олар келип мен коляска отургузганды жардамдашып коюшат. Бир саат кетет биздин эшикке чыгып, мен кийинип, коляска отуруп чыгып кетсек деле. Эгер бизге мына ушу колясканы коюп, жанына Lexus'ту коюп, выбирай десе, биз колясканы выбирать этебиз. Бунун движениясы, бунсуз балам так кислородтой да, эч жака чыга албайт, эч жака неме боло албайт. Өзүңүздөр басып, сиздер 5 мүнөт эшикке чыгасыздар. Эч капа болбоңуздар. Кудайга шүгүр. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Дагы эле биз баягы Асман экөөбүз сиздерге кайрылган. Асман экөөбүз кайрадан Азамат менен жолугушуп турганыбызга бактылуубуз. Кайрадан Орозонун улуу күндөрү. Баардыгыңыздарды кирип келген Ороз айы менен куттуктайбыз. Балам экөөбүз эшикке чыгып келейли дедик прогулкага. Таза аба жутуп, кичине айланытып баламы. Ушундай. Жаз келгени жакшы, жазда жеңилирээк болуп чыгабыз эшикке. Кышта кыйла кийинтип чыгыш кыйын да. Буну как новорожденныйдай кылып кийинтип чыгарабыз. Бул ушу бронежилет деп эркелетип коебуз буну. Бул бронежилет асманды жыгытпай алып жүрөт. Ата. Муну кийбегенмин. Мындай баягы физиканын немеси менен мындай такалып калганда бул мөңкүп кетип, алдыга жыгылып, путтары сынып, гипстелип жүргөнбүз. Ушу менен кармалат да, бунсуз биз ни шаг жыгылат бунсуз эшикке. Алып чыкканда ушу менен надежный болуп коркпой жүрөт буну кийип алгандан кийин. Мындай болуп эле жыгылып кетсе, астынан кичине таш болуп калса мынандай кыла койсом эле мынтип жыгылып баягы лужага жыгылды. Переход кылып аттык эле көчөдөн. Анан мына ондой кара курткасы бар эле мынантип жыгылып жерге жатып калды да. Аябай перекресток машиналар өтүп атат. Мен помогите деп үнүм мен болуп калып коркуп кеттим. Мен машиналар зуулдап өтүп атат да. Анан бул мынандай эле капшон жабылып калса аябай спокойно. Эми көзүм да көрбөй калды да дептир да, бул жылчыгы жок болуп эле жабылып каптыр да, лужага жыгылган ишо. Мынандай жабылган асты. Анан эми мен көрбөй калыпмын деп эле капкараңгы болуп турса, тургандай жылчыктан жарык кирип, жыгылганына да неме кылбаптыр. Ошо жарыктын киргенине сүйүнүптүр, көр болбой калыпмын депчи. Ушундай болгон окуяларыбыз көп бизде. Күнүбүз ушинтип башталат. Балам ушинтип бутун көтөрүп, өзүн болсо дагы азыр пока ал күч бар, ушинтип карайт экенсиң эне деген. Папестеп. Мындай стулду придумать этти. Ушун атай ушундай кылып тургузганга, потому что жашырагымда буну көтөрөт элем да. Болду. Азыр өзүм кыйналайын. Күндү апам 2 сааттан почти что ушул нерсени убактысын кетип бирок мен апам башкача адам да. Ушу мен чарчадым, мне все это надоело да дебейт. Күндү ушундай апам бир башкача адам, апам Кудай ыраазы болсун. Ушундай менин бир жүрөгүмдү сыгып, мен дагы өзүм үчүн жашаш керекмин. Сколько это будет длиться дебей, ушу сабыр кылып, апам всегда айтат, сабырдын түбү сары алтын деп, ушу чыдаган Кудай берсин жакын арада, ушу эки эсе Кудай көп кайтарып берсин деп нерсе апам кылат да.
Апам не только колумду самындап жуат, но и массаж кылат. Апам экөөбүз элебиз, менин атам жок, башка иниде бир байкелерим дагы жок, эже карындаштарым, только апам экөөбүз эле жашайбыз. Бүт ишти апам өзү гана кылат. Как баягы жаш балдардын эле кийимин алмаштыргандай кылып эле алмаштырам. Бул бир 11-12 жашынан башталды. Кечки отура бергенде мына мышцалардын слабыйлыгынан позвоночник өзүн кармай албай мынантип сколиоз болуп кетти. Бели бияка чыгып ушундай болуп калды да, мынандай болуп. Отура бергенде. Бул 11 жашында дедиңиз, э? 11 жаштан ушундай башталды. Ага чейин жок эле көп эле сколиоз дегенди деле билбейт элек. Ошол сколиоз болгонго чейинки аралыкта деле эмеси бар эле да бар. Бар болчу, бар. Ушинтип эле бели слабый болгон үчүн ушинтип жүрдү да. Ушундай онлайн система биздин ар бир студенттин өзүнүн логин паролу бар. Десек, бүт заданияларыбыз, дневнигибиз ошол жерден находиться этет да. Мына жерде оценка деген бар. Оценкаларын көрсөт го быйылкы. Быйылкыларын көрсөт байкеңе. Кандай тапшырдың? Быйылкы оценкаларын көрсөтүп кой. Мен лишний раз телефон кармабайм. Телевизор көрбөйм. Ушу асман окуп атканда мен чурк дебей баягы шоктомой отурган баладай болуп отурам да, мынантип. Ушу мынакты карайм, өзүм жумушумду карайм, эч кимге жооп бербейм. Ушул жер мына биздин рабочий местабыз. Азыр эми демалып кетти. Ушу жерди карап, биз саат эртең мененки 7ден түнкү 11ге чейин ушу жерибиз ачык туруш керек. Ушу келген кеткен адамдарды бүт карап турушубуз керек. Балам кичине кезинде билбептирмин. Ушундай мына лестницасы жок экенинчи. Анан барган сайын бирөөлөр конокко чакырса да аябай неме кылабыз. Лестница барбы? Кирип чыккан оңойбу депчи. Азыр ушусуна да не. Азыр түшүрүп коеюн бияка бир жолу. Анан ояка түшүрүп коеюн сени. Кудайдын буйругун кара, мына лестницасы жок жер болуп калды жыргап. Biz жайында эки жолдан чыгабыз ушинтип. Азыр биякта күн мындай болсо эле сразу алып чыгып келем мен. Биз сага мындай басып, биздин райондогу бир кандай азыр эми орозо айы болуп шүгүрчүлүк болуп атат. Бардык нерселерге эле шүгүр кыла турган заман болуп атат да. Анан биз ушул жерде канча жылдан бери ушинтип прогулка кылабыз, балам экөөбүз. Ушу жердекилер таанып деле калды. Мына аяк бияк баары эле тааныйт. Асман экөөбүздү. Жаздын күнү ушинтип неме кылып, баламы таза аба жуттуруп, эшик алып чыгып ойнотуп келем. Себеби адамдын кругозору айылына чөйрө менен да үйдө эле дуңдалып отура бергенде болбойт да. Таза аба жутуш керек, элди көрүш керек эшикке чыгып. Биз азыр сага өзүбүздүн бир былтыры бизге мактанаарлык иш болду ушу жерде. Мына пешеходный переходко Кудайдын буйругу менен эч жерде көрө элекмин, лифт коюптур. Анан мен айтам, асманга лично келген окшойт деп тийишип коем. Ошол лифти көрсөтүп келейли мактанып. Бизге персонально болду дейм да сүйүнүп. Буну мен айтып атканымдын себеби бул мактаныштын. Бизге ар бир нерсе өтө важный да, ар бир движениябыз. Ошон үчүн ограниченная возможности деген ошо экен да. Анан кийин аяка бияка чыкканда ушу чоң роль ойнойт. Мага окшогон нерселер биз үчүн чоң бакыт.
Bir жерге барсаң кичине оңойраак кирип кетсең, bir жерден оңойраак чыгып кетсең сүйүнүп калабыз. Жакшы экен деп бизге көрүнүп жарашпай дегендей. Ушинтип аябай неме кылдык. Анан бияктан наракка өтсөк парк бар. Москванын 850 жылдык аттындагы парк. Ошо парк менен барсак наракта Москва-река. Балам ошол жактарга апарабыз. Летом балам электронный коляскада жүрөт да. Электронный коляскада бул Шумахер болуп кетет. Мен жетпей калам буга. Анан балам 2020да отурдумбу 21деби? 21 а? 21де электронный коляскага отурду да. Ошондогу адамдын самостоятельный болгондогу чувствосын билбейт. Өзүм гулять этем дейт да. Өзү гулять этип келип атты. Анан өмүрүндө биринчи жолу без сопровождения өзү пешеходный переходдон өтүптүр да, электронныйдан. Аябай волноваться этти жөн эле. Бирөөлөрдү күтүп турдум дейт. Вдруг ортого барып токтоп калбасын депчи, баягы электронный. Анан жанында шериктер болгондо ошолор менен өтүптүр. Өзү весь мирде өзү кетип атат. Азамат элестет без сопровождения мынантпей. Өзү. Биз эми басып жүрүп деле биз акыл эске кире элек деле басып кеттик да. А бул өзү өтө башкача. Бул эртең деп айтып келди. Апай өзүм весь мирде өзүм кеттим дейт. Никого дейт да. Анан ошентен карап бирөө адамдарды күтүп туруп анан пешеходдон өтүптүр ызылдап. Сонун парк ачылган. Жайында аябай көркүнө чыгат, жакшына болот, эл көп болот. Ушул жактарга күндүгө балам экөөбүз барып прогулкага чыгып ойнотуп келдим. Жана электронныйга отургандан кийин өзү эле калды. Өзү эле барып, өзү эле ойноп келди. Бирок мен аябай волноваться этип аттым да. Бул менсиз кетет да, менсиз эле. Анан жок, мен өзүм апа дейт, өзүм гулять этип келем дейт. Анан баягы балдарын Москвага жөнөтүп, балдарын Америкага жөнөтүп отурган энелерге мен аябай неме болдум да. Балам ошо кичине жерге өзү ойноп келчекти, аябай переживать этем. Эмне болду экен, кантты экен деп. Анан ошо алыска жөнөткөн балдарын жөнөтүп алып, уйкусу качкан энелерди өтө түшүндүм да. Ушу балам өзү гулять этип келчекти, мен жаным жок отурат да, ишигисам эмне болду экен деп. Биз кышында погода карап чыгабыз. Баягында сугроб болгон убактарында эшикке чыгабыз, бирок подъездин астында эле отурам. Москва болсо дагы кышта кар көп болгондо коляскам жүрбөй калат да. Ошого үйдүн астында отурабыз. Мындай погода жок, азыркыдай неме болгондо күндүгө чыкканга аракет кылабыз. Жайында каждый день и если получается по 2 раза выходим на улицу. Эшикке чыкканда бир өзүнчө керемет ошо басып жүргөн. Биздин эшикке чыгышыбыз дагы аябай кыйын процедура. Ошол жерде бир жителди чакырабыз же биздин дворубуздагы дворник байкелерден чакырабыз, олар келип мен коляскага отургузганды жардамдашып коюшат. Биздин эшикке чыгышыбызга где-то бир полчаса уходит. Бир жарым сааттай кетет. Даже одон көп кетет. Бир саат кетет. Биздин эшикке чыгып, мен кийинип, коляскага отуруп чыгып кетсек деле. Анан ошо сиздерден суранам, мени көрүп аткандар, өзүңүздөр басып, сиздер 5 мүнөт эшикке чыгасыздар, эч капа болбоңуздар. Кудайга шүгүр. Шу эшикке чыккан бир өзүнчө бир башкача чувство дагы, өзүнчө. Мындай отуруп, адамдардын наракка бирак өткөндөрүн карап, машиналарды карап, мындай келип панораманы карап отурганды жакшы көрөм. Ошол бир өзүнчө керемет. Ушундай Кудай жараткан ааламды көзү менен көргөнүмө Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Мына урматтуу достор, мекендештер, мен бүгүнкү күндө мына Асманчик менен Гүлай эже менен бүгүн саламдашып, амандашып, Кудай буйрса мына элибизге, журтубузга да мындай бир отчет катарында эмебизди айтып коелу, рахматыбызды айтайлы, ыраазычылыгыбызды билдирейли элибизге, журтубузга. Анткени бул Асманчик менен Гүлай эже сиздерди көрбөсө дагы, бирок сиздер бул эне баланы көрүп сунган колуңуздарга Аллах Таала өзү береке берген болсун. Анткени мына бүгүнкү күндө толук ошол каражат, мына $12,400
болуп калыптыр достор. Бул үчүн сиздерге мен рахмат айтам. Анткени бул да чакан акча эмес, өтө чоң акча. Бул мына бүгүнкү күндө чогулуп аткан каражат, анан эне менен баланын бүгүнкү күндө сүйүнүчү, кубанычы ушундай чек жок. Анткени дагы да болсо ушул экран алдындагы реквизиттер кызматта ыйык Рамазан айында мүмкүн болушунча колдон келишинче эмени жасай бериңиздер. Садаканы дагы да болсо мына бүгүнкү күндө чогултуу иштери жүрүп атат, Кудай буйруса. Ушул азыр көбүн угуп калам, подростковый возрасттакылар, иштери жүрүшпөй калгандар депрессияга кирип кетишет. Депрессияга кирбеңиздер. Ушундай жүгүрүп жүргөнүңүздөргө эч качан Кудайга наразычылык айтпаңыздар. Всегда бактылуу болуңуздар. Бул дүйнөгө өзү негизи адам бактылуу. Биз адам болуп жаралганыбызга уже бактылуу болуш керекпиз. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, менин апам бар экен, ошентип эске алып чыгат. Көрөм интернетте интернат, детдомдо окуган эшикке да алып чыгышпайт. Бир кроватька жаткырып коюшат. Ошодон тургузбай эле тамактарын алдын алып келип коюшуп эле мында караганда кыйналып жашашат да көбүчө. Мен апама Кудай ыраазы болсун. Ушундай апам бар экен, мени ушундай кылып карап атат. Эми мен Кудайдан тилегеним, мен да апам караганымда апамы ушундай сонун кылып карап, апама өзүм путум менен барып иштеп келип, өзүм магазинден апама звонок кылып, апа, эмне жегиңиз келип атат деп магазинге кирип, апам мага тамактарды ушундай жегим келип атат дегенде, магазинден алып келгенде мен да Кудайдан тилеймин. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек болуп атат. Ошол биз Индияга акча топтоп атабыз азыр. Бардыгын эле көргөндөрдүн акча салган жардамдар, акча салгандары бар, акча салбагандары бар. Бирок бардыгыңыздар ушул видеону таркатып койгон колуңуздардан келет. Сураныч, как можно ушу биздин видеобузду тарката бериңиздер, чтобы колунан келип, байыраак болгондор көрүп калып, кичине бизге акча салып, Индияга жардам берсеңиздер, ушу мен өзүмүн мечта, өзүмүн ниеттериме жетем. Апамы өзүм путум менен барып, апам колунан жетелеп, ушинтип бакканда. Азамат байке Кайрымдуу Бол фондуна Кудай ыраазы болсун. Биздин өзүбүздүн реквизиттерибизди коюп, 4 саат самолетто келип, бизди азыр тартып атканда Кудай ыраазы болсун Азамат байкеге. Ошо бизди эл менен тааныштырды, канчалаганда биз жакшы адамдар менен тааныштырды ошол видео, биздин видеолорубуз. Кандай сонун адамдар келип атат биздикине. Адамдар кандай сонун дубаларды берип атат. Ошого Азамат байкеге Кудай ыраазы болсун. Орозосу кабыл болсун. Ошо орозо убакта орозо да карабай биздикине келди азыр. Өтө Кудай ыраазы болсун Азамат байкеге, Кайрымдуу Бол фондуна. Чоң сиздерге рахмат. Рахмат чоң сиздерге, чындап. Кудай ыраазы болсун сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Эч качан жамандык көрбөңүздөр, бактылуу болуңуздар. Азыр ошо эл журтка Азамат байкеге, благодаря элибизге, благодаря Азамат байкеге бизде $12,000 800 топтолуп калды уже. Видеосу чыккандан бери. Кудай сиздерге чоң, Кудай ыраазы болсун сиздерге, чоң рахмат сиздерге. Эми дагы бир окуяны айтып бере турган болсок, адамдар разный болот экен да. Мына ушу коляскабызды 2015 23 мартта урдап кетти. Подъездин астына эле коюп коебуз да биз баягы жерге. Эртең менен туруп карасам эле коляска жок. Мындай болуп эле издеп калдым. Балам айтты, "Масман коляска жок." "Жок апа, жакшы караң" дейт. Карадык. Ишенсең биз бар жогубузду урдаткандай болдук да. Ушу коляскабыздын урдалганына ишенбей карап, оякты жүгүрүп карайм, биякты жүгүрүп карайм. Гүл деген баламын бардык движениясы да бул коляскасыз бизде жашоо жок. Эгер бизге мына шу колясканы коюп, жанына Lexus'ту коюп, выбирай десе, биз колясканы выбирать этебиз. Бунун движениясы, бунсуз балам как кислородтой да, эч жака чыга албайт, эч жака неме боло албайт. Бирок ушуну да урдай турган адамдар бар экен да. Вот ушуну урдап
Militsiya keldi, андай мындай болду, bir какой-то бомж урдап кеткенmiş. Жана перекресттыктарга барып алып тилемчилик кылыш үчүн. Ошол үчүн балам bir жума чыкпай калды да эшикечи. Пока биз барып, пока оформить этип, пока коляска таап алып келчекти. Анан адамдар ойлойт. Колясканы шагылы любой коляска дагы обувь сыяктуу болот экен. Вот как обувь аласың го, ошондой болот экен. Магазинге барып мына коляска де жок. Бул отуруш керек экен ошо. Коляска менен контакт. Барып биринчи алып келдик. Алып келсек, алып келген коляскабыз эшикке батпай койду. Широкийин алып алыпбыз. Кайра бунун өзүн ээрчитип барып, буну отургузуп, узунун, ылдыйын, туурасын, бар жогун ченеп туруп, обувьту кандай алсаң, коляскада ошондой болот экен да. Ону баягы коляскага отурган, ошону билген адам билет да. Ага чейин эч неме болбойт. Ошон үчүн 5 кол барабар эмес экен да. Ушу колясканы урдаган бейүмүт болуп аткандан кийин, ушу Алла Таалам бул жарыкчылыкта жакшы адамдарды көп кылсын. Интернетке чыккандан кийин биз ага чейин чыгаардан мурда деле ойлондук, аябай ар түрдүү болуп атып, балам экөөбүз кеңешип дегендей. Анан чыккандан бир 2 күн мен өзүмчө баягындай болдум, депрессия сыяктуу болдум да. Эмне болот экен? Бирок Кудайга шүгүр жакшы адамдар көп экен, ал акыбалды сурап ушундай болду. Бирок арасында 5 кол барабар эмес экен. Арасында да бар экен. Биз Америкадан чыгып атабыз, силерге доллар котороюн дедик эле, коткуңарды жөнөткүлө дегендер болду да биздечи. Бирок балам сразу түшүнө калып, Кудай сактады. Ушуга окшоп бизди мындай мошенниктер да чыгат экен да арасындачы. Андай мындай болуп, ушундай акыбалыбызды карап туруп, көрүп туруп, видеону көрүп туруп, билбейм анда кандай адамдар бар. Ошондойлор деле болот экен бул жашоодочу. Эми Алла Таалам ошого окшогон адаштыгандарды ушу Кудайдын улуу күнүндө, орозо күнүндө ушу Кудайдан тилейт элем. Ушу бул жашоодо, бул жарыкчылыкта кичине туура эмес жолго түшүп, ошондой немеге алдангандарды Кудай туз жолго салсын да. Ошо адалдан тапканга ошолорду да Кудай адалдан тапканга буйрусун. Эми ушу жашоодо ар түрдүү нерсе болот экен да. Ушу биздин ушундай немебизди көрүп туруп да пайдалангысы келип кеткендер да болот экен да ошентипчи. Эми 5 кол барабар эмес экен. Бизди Алла Таалам ушу адам кылып, балам айткандай, адам кылып жаратканына Кудайга шүгүр. Адам кылып жараткандан кийин мына биз эне, ар бир кыз эне болсун деп пата кылыш керек экен, төрөлгөндөн элечи. Уул баланы ата болсун, кыз баланы эне болсун депчи. Эне болгон өтө бакыт. Баланын өзү бакыт, баланын өзү байлык. Сокровище деп коюш керек балдарды. Анан ушуну билбей, кайра башка жактан балдарын таштап коюп бакыт издегенди билбейм. Эне менен баланы Алла Таалам бир башкача кылып жараткан. Андай кылбаш керек. Ушу балдарга мээримин бериш керек да. Мээримин берип, бооруна тартып, пешенесинен сылап, мээримин төккөндө ошо бала зеркально ответ берет ошого. Анан таштап коюп эле, мен жанагы үйдө атлас көйнөгүм бар дегенси эле кээ бирлер жүргөнүн билем да, менде мынча уул, мынча кыз бар. Бала деген ордунда тура берет, турбайт. Таштап келгениңде мынча болсо, барганыңда мынча болуп, ошо сага сенин нуждасы жок болуп калат да сага. Ал өзүнчө болуп калат уже, сага мээримин бербей калат. Ошон үчүн баланы мүмкүнчүлүк болсо таштабаса да, ушу мүмкүнчүлүк болсо таштабаса. Ар бир өскөнүн, ар бир сөздү үйрөнгөнүн, ар бир кадам таштап басканын көрүп, ошо баланын мотурайып чоңойгонун көрүп, чоңойткондун өзү бакыт да. Ошонун булдуруктап сүйлөгөн сөзүн угуп, ошонун бирдемкени кылып капризничать атканын дагы көргөн деле сонун. Характерин көрсөтүп турабы? Ошону деле көргөн сонун. Ошо мына прогулкаларыбыз да бүттү. Ушинтип биз ошо бизге жакын Москва-река. Биз ошол жака барабыз. Эгер мына башка жактакыдай болуп московский метролордо дагы лифт болсо, биз көп жака барат элек. Ошого карабай мен баламы музей көрсөткүм келди да. Кыштын күнү чыгынып алыпмын. Жакшы улбайт да бу жерден.
Анан ошо кыштын күнү профсоюзный метрого мен баламы динозаврлардын немесин апаргым келди да, музейине. Жыгылып калбадыбы? Мына жок. Ушу жок. Эшигин асты муз экен, мынантип кетип жыгылып калып, балам ошо музейди көрө албай келди да. Ушундай ограниченный, андай мындай болгондо карабай мен баламы музейлерди көрсөткүм келет, театрларга апаргым келет. Алым кайсы жерге жетсе, канчалык возможность болсо, ошончо барабыз. Мындай барбай калбайбыз да, ушу барчу. Барыңыздарга терең ыраазычылык. Эч ким эч качан оорубасын. Эгер кимде ким кыйналып калса, кандайдыр бир сыноо башка түшүп калса, анда ошол жерде кайдыгерликтен алыс болуп, кол сунганга жарайлы. Анткени сиз менен биз бүгүн азыр Асманчиктин бул видеосун көрүп, мен ойлойм, жардамды сиз берген болсоңуз, сизге дагы бул үй бүлөнүн жардамы бар. Себеби бири-бирибизге болгон мээримди жакшырта турган, жакшы кеңеши, жакшы бир Асманчиктин дагы кеңеши чоң жардам берет деп ойлойм. Анткени апаларды жакшы көрөлү, достор. Энени урматтайлы. Энелер болсо балдарга мээрим төккөндү жакшыртайлы деп эне чакырыгы, мен ойлойм, ар бир үй бүлөгө сонун бир эмен берет, таасирин берет и чоң жакшы пайдасы бар. Ошон үчүн Кудай ыраазылыгын тапкандын аракетин жасайлы, жакшы жашайлы. Бир келген жашоодо конокпуз. Сыйлашсак, сыйлашпасак дагы, бирибизге бирибиз туура жол көрсөтсөк, көрсөтпөсөк дагы бул өмүрлөр өтүп жатат. Ошон үчүн барыңыздарга рахмат айтам. Экинчиден бир эскертип, катуу эскертүүнү айткым келет. Ушундай акыбалда турган адамдарды да алдайын деген адамдар, Кудайдан корксоңор, Кудайды ойлосоңор, мына бүгүнкү күндө бул Асманчикке дагы байланышка чыгып, жанагындай 5 сандуу код барат. Айта калсаң мен сага акча сала салам деп, акча салмак түгүл, картасында турган акчаны шыпырып алып коеюн деген жолун изденген мындай адамдар бар экен. Ошон үчүн ушундай адамдардан биринчиден сак болуңуздар, экинчиден ошондой адамдар биздин сөзүбүздү угуп аткан болсоңор, Кудайдан корккула. Эгер кимде ким жакшы иш кылса, ал жакшы иштин сыйлыгын алат, Кудайдан алат сыйлыкты. Эгерде кимде ким бирөөгө кыянаттык кылып, жамандык кылса, ал Кудайдан жазасын алат. Жаза алат Кудайдан. Ошон үчүн жаза алгандардан болбой, сыйлык алгандардан болойлу. Ошондуктан достор, мекендештер, Кудайды ойлоп жакшылыкты жасай берели. Жакшылыкты жасап атабыз. Мына мен өзүм үчүн келдим. Биринчиден Кудай ыраазылыгы үчүн өзүм эмнеге дегенде, азыр бул эне менен балага кылган жакшылыгым үчүн жараткандан сөзсүз жакшылык менен кайтаарына эч бир күмөнсүзмүн. Ошон үчүн достор, балдар кыздарыбызга бактылыкту тилейбизби? Анда жакшылык кылып Кудайдан сурайлы. Анткени биз издеген, сиз издеген бактылуулук, ден соолук бардыгы базарда сатылбайт экенин жакшы билебиз. Анын бардыгы Кудайдын казнасында. Ошо Кудайдын казнасынан пайдаланыш үчүн ачкыч менен үйдү ачып киргендей эле биз ошону пайдаланыш үчүн Кудай ыраазылыгын табайлы, Кудайдан сурайлы, Кудай сөзсүз берет. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кудай буйрса биз сиздерге Москвадан салам жолдоп жатабыз. Барыңыздарга терең ыраазычылык. Ооба, Кудай буйрса.